Күндүн маанилүү кабарларын камтыган Ош жаңылыктары программасы назарыңыздарда. Аны мен Бексултан Калыбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Жаштар күнү. Өлкө башчысы кыргызстандыктарды Жаштар күнү менен куттуктады. Кара сууда жолдорду оңдоо иштери жүрүп жатат. Облус башчысы көмүр баасын туруктуу кармоону тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн кыргызстандыктарды Жаштар күнү менен куттуктады. Урматтуу Кыргызстан жаштары, сиздерди Жаштар күнү менен чын диlimden куттуктаймын. Бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстанды курууга багытталган коомдук, саясий жана экономикалык реформаларды ишке ашырууда жаштарыбыздын ролу артып, катышуусу күндөн күнгө өсүп жаткандыгы мени абдан кубандырат. Өлкө турмушунда маанилүү орунду ээлеген, саясий жана жарандык позициясы бар жүздөгөн жаш мекендештерибиз бийликтин бардык бутактарында жетекчилик кызматтарда иштеп келишүүдө. Мамлекеттик жаштар саясатын өркүндөтүү максатында жаштар жөнүндө мыйзамга кол коюлуп, ишке кирди. Бул мыйзам жаштардын өнүгүүсүнө шарттарды түзүүдө чоң өбөлгө болооруна ишенем. Силердин демилгелериңерди, инновациялык долбоорлоруңарды ар дайым колдоп беребиз жана мамлекеттик кызматтарга тартууну улантабыз. Мамлекетибиздин келечеги жана үмүтү жасаган ар бир кадамы силер үчүн. Себеби ата мекенибиздин чыныгы ээси силерсиңер. Мен Кыргызстандын жаштары менен сыймыктанам деп айтылат мамлекет башчысынын куттуктоосунда. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Нурдан Орунтаев архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору болуп тайындалды. Ал буга чейин Бишкек шаарынын вице-мэри болуп эмгектенип келген. Орунтаевди эмгек жамаатына министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев тааныштырды. Кара суу районунун Акташ айылындагы негизги жол капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Аталган айылдагы унаа жолуна асфальт төшөлүп, курулуш иштери мамлекеттик казынадан каржыланды. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Акташ айылынын негизги унаа жолу толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп ачылышы болду. Жолдун оңдолушун жергиликтүүлөр чыдамсыздык менен күтүшкөн, эми мынтип кубанып турушат. Жол жакшы болду, мына элге жакшы да. Жол болсо анан тирилик дагы жакшы болот. Кыймыл аракети, машиналардын жүргөнү, бала чакаларга ма тротуарды кылды айылга, жакшы болду. Эң жакшы иштери болду быйыл. Жолубуз начар эле да, илме тешик болуп, жамак болуп кетти эле. Жакшы, мурда өтө көп жылдан бери болбоду эле. Азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Анан эми бирок ушунча кылды, рахмат, бирок тротуар болду. Айыл өкмөтүбүзгө рахмат. Акташ Жылкелди автожолунун жалпы узундугу 6 километрди түзөт. Учурда анын 3 километрине асфальт төшөлдү. Курулуш иштерине каражат мамлекеттик бюджеттен каралып 19 миллион 400 миң сом жумшалды. Өзү жалпы узундугу 6 километр. Быйыл биз ушул госкафложение эсебинен 3 километр жолду асфальттап пайдаланууга бердик. Туурасы 6 метр. Азыр эми мурун эски баягы оңкул-чоңкул жолдордо жүрүп адамдар, машина айдагандар, айдоочуларыбыз кыйналып атса, азыр жакшы болуп калды. Элге дагы, жол жүргөнгөргө, жүргүнчүлөргө дагы аябай жакшы шарт түзүлдү. Аталган айыл аймагында тротуарга дагы муктаждык болуп келген. Негизги жолду оңдоо менен бирге жол четиндеги тротуарлар дагы курулган. 10 күн аралыгында курулуш иштери аягына чыккан. Акташ айыл өкмөтүнүн негизги жолдорунун четиндеги жөө жүрүүчү өтмөктөр тротуарлар курулду. 4 чакырымдан ашкан. Буюрса окуучуларыбызга, жөө жүргүнчүлөрүбүзгө бир топ коопсуз болуп калды жолдо жүрүү. Маалыматка ылайык, Ош облусу боюнча капиталдык ремонттон өткөн жолдор 70 километрден ашты. Район аймактарында курулуш иштери дагы уланууда. Айымкан Исрал кызы, Муслим Ахметжанов, УТРК Ош. Чет мамлекеттин аймагындагы согуш аракеттерине, террордук аракеттерге катышуу фактысы боюнча Кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Кармалган адам Жалал Абад облусунун 1995-жылы туулган тургуну экени аныкталды. Ал 2015-жылдын аягында Москва шаарында иштеп жүргөндө Катива аль-Таухид ва Джихад эл аралык террордук уюмунун мүчөлөрү тарабынан жалданып, Сирияга жеткирилип, ал жактан диверсиялык террористтик даярдыктан өтүп, Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө каршы аскердик операцияларга катышкан.
Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Кармалган адам УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Бишкекте соода борборунан 3 жашар кызды уурдап кетишти. Бул тууралуу Свердлов районунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Милицияга соода борбордун оюн залынан 3 жашар кызын белгисиз адамдар уурдап кеткенин айтып, жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо беренеси менен иш козголуп, издөө иштеринин жыйынтыгында кыз Чүй облусуна караштуу Василевка айылынан табылган. Ал эми шектүү катары 25 жаштагы аял жана 13 жаштагы өспүрүм тергөөгө алып келинди. Учурда окуянын чоо жайы такталууда деп айтылат милициянын маалыматында. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы соц тармактарда өспүрүмдөр арасында чурка же өлөсүң деген аталышта коркунучтуу оюн тарап жатканын эскертти. Оюндун аталышы чурка же өл. Анын шарты боюнча балдар автоунаанын жакындашын күтүп, анын алдынан атайын чуркап өтүшөт. Оюндун шарты ылдам чуркап өтүү же өмүрү менен кош айтышуу. Бул өспүрүмдөрдү кырсыкка кириптер кылган соц тармактардагы челлендж. КМШ өлкөлөрүндө тарап жаткан бул оюндан улам Кыргыз милициясы ата-энелерди балдардын соц тармактарын көзөмөлдөп турууга чакырды. Ош облусунун аймагында көмүрдүн чекене баасын туруктуу кармоо максатында атайын рейд уюштурулду. Ага президенттин Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Аны менен катар социалдык көмүр базарлардын ишмердиги менен таанышты. Кененирээк кесиптешибиз Чынарбек Алипбековдун материалында. Ош облусунда кара алтындын баасы 7 сом 30 тыйындан ашпашы керек. Бул монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин чыгарганын аркы. Бул тууралуу көмүр сатуучуларга жеринен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кол коюп кой дейт, мен кол койбойм деп. Таныштырып атат сизди. Мына баа коюлду экен мындай деп сизгечи. Мен 7ден берем. Жакшы экен. Шуга чейин. 8ден төгүп ташап кете берем. Ош облусунун аймагында көмүрдүн чекене баасын туруктуу кармоо максатында атайын рейд уюштурулду. Ага президенттин Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, тиешелүү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан буйрук чыкты. Ал буйрукта тиешелүү мамлекеттик органдар кирди. Максат ушу элге арзан көмүр сатуу. Эми бизге маалыматтар келген, ошон үчүн биз азыр комиссия атайын биз чыктык. Ушул 8 сомдон сатылып атат деген маалыматтар келип атат. 9 сомго чейин сатылып атат деген. Ош облусунда мамлекеттик социалдык 61 көмүр база уюштурулган. Анын максаты элге арзан көмүр таратуу. Анда көмүрдүн баасы 5 сомдон коюлган. Бизде Шарк айыл өкмөтүндө 3 жерде ушундай социалдык база уюштурулган. Ал жерде мына 5 сомдон элге аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушундай шарттар түзүлүп, 5 сомдон ашырбай 5 сомдон сатылып атат. Мына азыркы учурда мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына тыынын кесилишинин жанында, мына Россия заправканын жанында 700 тоннадан ашуун мына көмүр түшкөн бүгүнкү күндө. Азыр мына ээлеп, жакшынакай кылып эртеңден баштап ошо 5 сомдон сата баштайт. Адистердин айтымында мындай рейдтер байма-бай уюштурулуп турат. Эгер көмүрдө коюлган бирдиктүү суммадан ашык саткан сатуучуларга айып пул салынат. Ошо монополия каршы жөнгө салуу кызматынын Ош облустук бөлүмү тарабынан 2023 жылдын 25 октябрында Ош облусунун аймагында көмүрдүн чекене бааларынын максималдуу деңгээли белгиленген. Ал мисал алсак, ушул Кара Суу районунда максималдуу деңгээли бул 7 сом 30 тыйындан ашпаш керек да, 1 килограмм. Аны эгерде ошол биз койгон баадан, чектик баадан ашып сатса, анда укук бузуулар кодексине жараша ошол штрафтар каралган да. Ал жеке жактарга бул 3000 сом, ал эми юридикалык жактарга 13000 сом. Эскерте кетсек, Кара Суу районундагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам иретинде 2 сомдон көмүр берилет. Айрым айыл өкмөттөр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга аз да болсо көмүр таратууну карап жатканын билдиришти. Чынарбек Алипбеков, Азам Бузриков, УТРК Ош. Бишкекте 13 ноябрда бирдиктүү эл өнүккөн өлкө аталыштагы жалпы улуттук форум өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти.
Кыргыз жаранды деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү максатында өтчү иш-чарага президент Садыр Жапаров катышат. Кыргыз жараны концепциясында белгиленген принциптерди жана багыттарды мындан ары илгерилетүү маселесин талкуулоо үчүн форумга мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, Кыргызстан элинин ассамблеясынын, эл аралык уюмдардын өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, билим берүү жана маданият тармагынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, диний коомчулуктун жана Кыргыз жараны катары өлкөгө салым кошкон ар тармактын өкүлдөрү катышат. Ошто Дивали фестивали өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, президенттин Ош облусуна кыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, Ош мамлекеттик университетинин ректору баштаган профессорлук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Саамалыктын жүрүшүнө, өзгөчөлүгүнө кабарчыбыз токтолот. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультетинде Дивали фестиваль өткөрүлдү. Дивали Индиядагы жарыктын караңгылыкты, жакшылыктын жамандыкты жеңгендигин билдирген негизги майрамдардын бири. Дивали индустардын эң чоң улуттук майрамдарынын бири. Майрам 5 күн катары менен белгиленет. 3-чү күн эң маанилүү күн деп эсептелинет. Ушул убакта жарык фестиваль өтөт. Бул индиялык студенттердин эң сүйүктүү майрамы. Дивали деп атайбыз. Жылда бул жылып келет датасы. Былтыр октябрдын аягында болсо, быйыл ноябрдын мына 12-сиге белгиленген. Ар жыл ушул мамлекеттик деңгээлде биз майрамдарды уюштуруп, буларга өткөрүп беребиз. Саамалыктын жүрүшүндө Индиянын жарык фестивалына арналган концерттик программа менен коштолду. Анда студенттер өз өлкөсүн даңазалаган ыр бийлерди аткаруу менен Кыргыз элинин улуттук бийлерин бийлешип, ыр-ырдашты. Индиянын улуттук кийимдерин кийген улан кыздар фестивалга өзгөчө көрк тартуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ошмода билим алып жаткан индиялык студенттерди улуттук Дивали майрамы менен куттуктады. Аны менен катар Кыргызстан укуктук жана ачык мамлекет катары дүйнөлүк маданий жана билим берүү мекендигинде интеграцияланууга умтулуп жатканын айтты. Биз албетте булардын эң маанилүү майрамында куттуктап, булар дагы өздөрүн биз конок болгондон кийин биз ошол өзүбүздүн үйүбүздө үй бүлөлөрүнөн алыс болсо дагы, ата-энесинен алыс болсо дагы биз булай куттуктап, буларга биз жалпы Кыргызстан элинин меймандостугун да көрсөтүп атабыз. Иш-чаранын алкагында катышуучулар жана коноктор Индиянын маданияты, элдик салттары менен жакындан таанышты. Салт боюнча Дивали улуттук майрамы Ошмунун эл аралык медицина факультетинде билим алып жаткан Индиядан келген студенттер жыл сайын белгилешет. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузриков, УТРК Ош. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-чы кызматынын кызматкери джиу-джитсу боюнча дүйнө чемпионатында 1-чи орунду ээледи. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык, дүйнөлүк биринчилик 2023-жылдын 2-10 ноябрында Бириккен Араб Эмиратынын Абу-Даби шаарында өткөн. Профессионалдык джиу-джитсу боюнча бул чемпионатка 127 өлкөдөн 7000дей спортчу катышты. УКМКнын 9-чы кызматынын кызматкери чебер эркектер арасындагы күрөң-кур номинациясында 77 кг салмакта 1-чи орунду ээледи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.